болбосо бир кыз күйөө тийген, ажырашып берген боюнда болганда. Анан толтоп коелу, суроо кармап тур. Кокус бирөө бул жака пайда болсун. Башка күйөөгө тийип, ажырашып келген бирок боюнда болсо, үйлөнбөй турсун, нике өтпөйт. Молдого акчаны берип туруп дагы үйлөнүп алса да нике жүрбөйт. Экөө жыныстык катнашы арам. Зина. Сен аны сүйүп, анын баласын багам, жакшылык кылам десең дагы, ниетиң туура, бирок жол, метод туура эмес. Шариатта бирөө-бирөөнүн огородун сугарбасын деген пайгамбарыбыз өтпө майында айткан. Яны бирөөнүн огороду өсүп чыгып келатат. Сага чейинки эркектин ошол аялдын жактында маткада өсүп келатат. Сугарбасын деген сөз ушул болот, түшүндүңөрбү? Жыныстык катнаш кылбасын. Шариат жолу кандай? Бул нике адал болуш үчүн эмне үчүн ошол идда деген маселе бар. Күйөө өлүп калса же талак берсе, аял киши этек кирин карайт. 3 жолу менструальный цикл келет, 3 жолу 3 ай, 3 катар кайталанып келген эртек кирин келсе, боюнда эмес экен, 3-үчүсүнөн кийин таза өң келгенден кийин анан нике кыйылат, нике жайыз, дурус. Боюнда эмес экен, бала кимдики? Бала жок экен. Болду, кийинки боюна бүтсө бала меники болот. Анан бирок боюнда келсе, же 3 ай бүтө элек жатып, же 4 ай 10 күн бүтө элек жатып күйөөсү өлүп калса. Ошол аялга үйлөнүп алса эркек, же даже боюнда экенин билип туруп үйлөнүп алса, эмне болот? Анда тигил биринчи күйөөсүнүн баласы болгон баланы үстүнө бул сыгарат дагы, анан бала меники деши мүмкүн. Же болбосо бала меники дебесе да, бала бирөөнүкү, бирок меники кылып багам деген күндө дагы нике өтпөйт. Пока 3-чү идданын түрү эмне? Идда 3 менструальный цикл көрөт, экинчи түр 4 ай 10 күн көрөт, күйөөсү өтүп кетсе. Же болбосо боюнда болсо, боюндагы баланы төрөп, андан этеккири келип бүтүп, таптаза өң келгенден кийин анан барып нике кыйылат. Эми берер. Ошол күйөө тийип ажырашып кетет, боюнда болуп келет. Анан азыр көп ушундай эле көп болуп кетти го. Башка жакка туугандарын алып төрөйт, баласын алдырат дагы, анан башка күйөө тийип кетет. Ал күйөөсү билбейт болуш керек, баласы бар экенин, бирок если даже билсе дагы, ал баласын жок алып кел дебейт дагы, ал баласы ошо туугандарын ала берет, жакка жашап кетет. Ошо кандай күнөө болот? Күнөө болбойт. Бала алып келип аял киши ошондой болбойт. Жок, эгер күйөөсү нике кыйылып аткан учурда, сен күйөө ага чейин же ошол учурда сен күйөөгө тийдиң беле десе, жок, мен тийген жокмун дейт. Кыянат, алдады. Кийинки бул никеде береке болушу кыйын болуп калат. Бир. Экинчиси, балаң бар, күйөөдө болдуң эле, болгон. Балаң бар беле? Балам жок болчу деп койду, бирок бар болчу. Кайын журтуна чыдап койду. Же детский домго берип койду, же бирөөнө бала бактырып койду. Мында дагы жалган айтып койду болуп калат, чоң күнөөгө батты, берекесин качырды. Турмуш куруп кетсе мейли, бирок кылмыш 40 жылда билинет, акыры чыгат. Шариатта бул нике кыйылганга чейин ушул нерселер айтылды. Эми нике кыйылып аткан учурда ушул сулоо эркек айтат, эгер сен күйөөгө тийген эмес болсоң, же күйөөгө тийип бирок балалы болбогон эмес болсоң, анда мен сени жубай кылып алдым деген шарты менен айтса, анан кийин күйөөгө тийип чыккан же балалы болуп чыккан болсо, нике өтпөй калат. Шарт чыкпай калды. Бул шарт койгон шартына каршы чыгып калгандан кийин нике токтотулат. Бул никени кайра жоюш, расторжение кылыш керек болуп калат. Бирок күйөө мейли күйөөгө тийсе деле дейт. Балалы болсоң деле мейли, башка жакка таштасаң да мейли, алып кел мен жашайм десең да мейли, мен макулмун деп туруп нике кыйы берди, же вообще эчтеке сураган жокпу? Нике дурус. Экөө бирине адал, этеккири келип бүткөндөн кийин болсо. Анан кийин баланы бага алабы, бага албайбы, эмне кылып чечет, ал экөө кийин өздөрү чечип алат. Бирок нике дурус. Айтпайт базар, если билип калса, никени бузуш керек депчи. Если билип калды деп, кантип жашай бересизчи? Болду, ал эркек өзүнүн акысын кечти болот дагы, нике дурус кете берет. Мейли, алдап коюпсуң, мейли. Кызды айтты келинчеги, экөө жашап калды бир ай, анан бир айдан айыптар чыгып калса, мейли, мен сени сүйдүм, экөөбүз баш коштук, мен жашай берем, мейли. Балаң ал жакка калса кала берсин. Сени жалган айтсаң деле мейли, Кудайга тооба кыл, намазыңды оку, кечирим сура, мен кечирдим деп койсо, эркек өзүнүн акысын кечти, болду, жашай беришет.
Никени бузбайбыз. Сырттан бөлөк бирөөлөр кирип, кычыкыланып, көрө албастык кылып, бускандар да бар да, буспасын. Эмнеге сен менин катын албаган татынакай жапчаш балама күйөөгө тийип чыккан эмнеге сен тиесиң, менин балам башын айлантың, бустуң дебесин. Шариатта сөзсүз кыз болсун, сөзсүз сүйсүн деген маселе жок. Экөө бири-бирин жактырып баш кошобуз дедиби? Акылары ошол. Өз эрки, бисмилла. Нике кыйып туруп жашай берсин. Тоспош керек, тоскоолдук кылбаш керек.